Кыргызстан үчүн ак кызмат кылып жаткан президент Садыр Жапаровду колдойсузбу? Экономикалык саясий кризис өкүм сүрүп, коррупция ак үйдүн 7-кабатына жеткен кезде президенттикке келген Садыр Жапаров үчүн өлкөнү саздан сууруп кетүү оор болуп жатат. Анткени казынада акча жок. Пандемия жакадан алып турганда алдыга тартып кетүү кандай түйшүктүү жумуш экенин түшүнсө болот. Бирок президенттик кызматка киришкен күндөн тартып, Кыргызстандын келечеги, өнүгүшү менен элдин бакубат жашоосун биринчи орунга коюп, күн түнү иштеп жатат. Баягы эле эч нерсе жакпаган же өздөрү кыйратпаган оппозиция сындап келет. Убакыт баарын өз ордуна коюп, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун ишинин жыйынтыгы байкала баштады. Демек, алдыда Кыргызстанды өнүгүп өсүү, экономикасы өнүккөн байгер жашоо күтүп турат десек болот. Президент Садыр Жапаровдун саясатын, аткарып жаткан иштерин колдойм дегендер көз ирмемчилик убакытты аябай лайк, коммент калтырабыз. Нан жапкан тандырды жасаганда ылайды өлө тебелейт. Көп убакыт тебелейт. Бирок тебеленген ылай чачырап жок болбой, кайра тебеленген сайын күчүнө келет. Тебеленип олтуруп, ылай катуу ылайга айланат. Ошондо тегеректеп нан жапчу жерге орнотулат. Орнотулган тандырга от жагып кургатат. Ошентип даяр болгон тандыр 10-15 жылга чейин тынбай от жагылып, нан жабылса да жарылбай сынбай турат. Мындай тагдырды атам экөөбүз тоодо, жайлоодо жүргөндө жасаганбыз. Бирок менин айтайын дегеним башка. Бүтүн Кыргызстан партиясынан депутат болуп, Орозайым Нарматова деген кызыбыз жөнүндө шайлоого чейин бир тебелешти, бирок ошол эле учурда бир тепкич өйдө көтөрө коюшту тебелейбиз деп. Шайлоодо жалтанбай алдыга умтулуп, талапкерлердин арасынан суурулуп чыгып, 1054 добуш менен депутат болду. Бул да болсо Кудайдын каалоосу. Эми мандат алып ишке киришкенде болбогон шылтоо менен дагы тебелеп башташтым. Канчалаган тебелеген сайын бышырып, чыңалтып, күчтүү саясатчыга даярдап жатасыңар. Мындай айтканда өзүңөргө ок даярдап жатасыңар. Атамбаевдин убагында Жапаровду дагы аябай тебелешти. Түрмөгө камап, кыйноого алышты, бышырышты. Ошол кезде Жапаровду колдоп, Атамбаевдин бийлигине каршы көптөгөн сындарды күнү түнү айтып турдум. Бирок азыркы ырылдап, каргап иштегендердин 99% жок болчу. Атамекен партиясынын лидери Текебаевди дагы куру доомат менен камашты. Атамекен партиясынын шайлоочулары менен кошо Текебаевга болгон саясий куугунтукка каршы күнү түнү Атамбаевдин бийлигине суранып дагы, талап кылып дагы кайрылуу жасап жаттык. Текебаевди камап калган партиялаштарына дагы болбогон куру дооматтар менен кайра сотко чакырышып, Атамекен партиясынын депутаттарын бир-бирден тепселеп, көрсөтпөгөн кордуктары калбады. Чыккан күндүн батаары бар, баткан күндүн чыгаары бар дегендей. Эми ошондогу кордук көргөн депутаттар кайда, кордогон падышалар кайда? Басынтуу үчүн, багынтуу үчүн күндөп-түндөп аргандай мыйзамдарды жазып, каалагандай колдоп, каалагандай кордошубуз мүмкүн. Бирок жашоонун өзүнүн мыйзамы бар. Бар табагым, кел табагым деген же кайтар дүйнө деген. Бул жашоонун мыйзамы. Кулбу, падышабы, ага баары бир. Бизден сурабайт, тептиңби тептирет, сөктүңбү сөктүрөт, баары бир кайтарат. Анткени бул жашоонун өзүнүн мыйзамы. Бөпөлөп барктап алсаң баркталасың. Бул нерсеге тарых күбө. Эскерткиле, эскертүү мусулмандарга пайда келтирет деп айтылат шариятыбызда. Асылбек Айтиев. Казакстандагы окуялар, коом жооп таба албай жаткан суроолор. Казакстанда абал турукташып баратат, бирок көп суроолорго жооп жок. Казакстандыктар дагы эле бүдөмүк бойдон калган башка суроолорго жооп күтүп жатышат. Канча адам каза болуп, жарадар болду? Наразычылык акциясында канча адам каза болгону азырынча белгисиз. 9 январда Казакстандын Маалымат министрлигинин Telegram каналы кагылышуу маалында 164 адам каза болгонун, анын ичинен 103-ü Алматыда болгонун жазган. Бирок бул пост андан бери жок болуп кетти. Казакстандан келген маалыматка караганда каза болгондордун саны расмий маалыматтардан алда канча көп болушу мүмкүн. Ушул күнгө чейин Казакстанда 2 кыргызстандык каза болгону белгилүү болду. Мындан тышкары Токаевдин айтымында 16 укук коргоо кызматкери набыт болуп, 1300-дөн ашуун жарадар болгон. Канча адам дайынсыз. Казнетте жаңы эле дүкөнгө же бизнесине барган күйөөлөр же ага-инилер жоголуп кеткени тууралуу посттор көбөйүүдө. Бирөөсү Кас Килиңдеги өлүкканадан табылган. Эл арасында полиция менен УКМК кокусунан өтүп бара жаткан эркектерди кармоо алып, жөн эле 20 000 киши деген цифраны бүтүрөт деген версия мурунтан эле бар. Муну Токаев айтып, Алматыга ушунча террорист кирди деп айтты деп жазат казактар.
Укук коргоо органдары эмнени жашырып жатышат? Укук коргоо органдарынын кызыктай реакциясынын эң үрөй учурган мисалы 12 жаштагы баланын өлүмү болду. Анын жакындары окуя 5 январь күнү саат 20:30 болгонун айтышкан. Ал апасы, тайэжеси жана байкеси менен дүкөнгө чыккан. Дүкөндүн жанында турушкан, анткени товарлар терезе аркылуу сатылып жаткан. Асманда ок атыла баштаганда бала аны видеого тарта баштаган. Камераны өчүрүп артка бурулар замат анын башына ок тийген. Туугандары эптеп ооруканага жеткирип, дарыгерлер октун жараатын тастыкташкан. Бирок түнү антип айтканы менен эртеси күнү эртең менен башында ок жок деп коюшту. Алар укук коргоо органдарына дооматыбыз жок деп тил кат жазмайынча сөөктү бергиси келген жок дейт туугандары. Журналисттер эмне үчүн камалып жатат? Учурда республика боюнча журналисттерди суракка, камакка алып, эмне үчүн митингге чыктыңар деп сурап жатышат. Жооп ачык эле көрүнүп турат, алардын жумушу ушундай. Кошумчалай кетсек, 4 январда Борбор калаадагы нааразычылык акциясын чагылдырган журналист Махамбет Абжан да дайынсыз жоголду. Туугандары аны бир жумадан бери таба албай жатышат. Бул тууралуу анын жубайы Азаттыкка билдирди. Абжан социалдык тармактарга 5 январга караган түнү анын үйүнө милиция кызматкерлери келгенин, ал эшикти ачпай койгонун, андан кийин электр жарыгы жана интернетти өчүрүлгөнүн билдирген. 5 январда ал жерге Азаттыктын кабарчылары келип, анын батиринин жанында жарандык кийимчен 3 полиция кызматкерин көрүшкөн. Андан кийин 6 январь күнү түштөн кийин журналист үйдөн чыгып кеткен. Ошондон бери аны менен байланыш жок болуп, кармалганы белгисиз. Улак кактус чекиткейи же. Фураны учуруп, Казакстанда учурда катуу шамал жана суук болууда. Коңшу Казакстанда ушул тапта катуу суук орун алып, өткөрмө пункттар орнотулду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, Казакстандын 6 облусунда учурда жолдор жабылды. Жабык жолдордо көзөмөл өткөрүү пункттары орнотулду. Ал эми мүмкүн болгон жерде кардан тазалоочу техника иштеп жатат. Калктуу конуштардан чыга бериште жүк ташуучу жана жеңил унаалардын тыгындары жаралды. Жолдорго жылытуу пункттары даярдалган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларды жолго чыгаардан мурун аба ырайын карап алууну суранды. Булак супер чекиткейжи. Талибан кыймылы Кытайдан ооган өкмөтүн дүйнөгө таанытууга көмөктөшүүнү суранды. Оганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы Кытайдан алардын өкмөтүн эл аралык коомчулук тарабынан таанууга көмөктөшүүнү суранды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, мындай пикирин Оганстандын ички иштер министринин милдетин аткаруучу Сиражуддин Хаккани Кытайдын элчиси Ван Ю менен Кабулдагы жолугушуусунда билдирген. Хаккани ошондой эле Оганстан дүйнө жана коңшу мамлекеттерге Оганстандын аймагы эч кимге каршы колдонулбайт деген убадасын аткарарын баса белгилеген. 2021 жылдын 15 августунда Оганстандан америкалык аскерлердин негизги бөлүгү чыгарылып кеткенден кийин талиптер Кабулда бийликке келген. АКШ армиясы Оганстанды 31 августка чейин толугу менен таштап кеткен. Талибан кыймылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында террордук жана экстремисттик уюм катары таанылып, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Булак супер чекиткейжи.